Короче, аз мындай окуя болду. Биринчи окуя бул. Так, Медерова 1 Б деп заказ бериптир балдар. Алар, короче, Баха 3 семерки деген эме бар го, автосалон. Ошол жактан чыгып, анан кийин мен өзүм чисто ойлонуп көрүп, булар ошо Деласпекке келген да. Деласпектеги 1 В го. Анан кийин жигиттерге айттым, жигиттер могу 1 В деп өзгөртүп койсоңор. Себеп дегенде могу заказ болуш керек. Мынакей. 1 В деп өзгөрттү да, буга чейин 1 Б болчу. Анан кийин өзгөртүштү, анан бияка келип таштап койдум, рахматымды айтып түшүп кетишти балдар, машиналардан келген окшойт. Бул ничо? Буга чейинки заказ, короче, заказ посольства Соединенных Штатов Америки Кыргызской Республики дейт. Ушул заказ оформлен болду, бардым. Бар туруп точкасына келип туруп токтогондон кийин, бир аз тургандан кийин чалып калды. Через Яндекс приложение чалып, короче, мен биякта турамын деп колумда көтөрдү. Ана все хорошо деп туруп бардым. Барып отургандан кийин Россиядан келген эме экен, мейман экен. Бул бара турган жери, короче, рынок Мадина дейт. Ошол жака барат экен. Анан кийин кетип атам, бул телефондо сүйлөшүп кетип атат. Анан кийин жанагындай приложение аркылуу бирөө менен таанышкан окшойт. Жанагы Яхо дегендер бар го там. Сайт знакомств, ошол жактан таанышып бирөө менен сүйлөшүп кетатты. Жакшы эле сүйлөшүп кетат. Анан бир малда, короче, эмеге Мадинага жетейин деп калган развороттор бар го, тияка бияка кете турган. Ошол разворотторго жетейин деп калганда, бияка эмес, суда деп калды. Анан кийин или вы на развороте идете деп калды. О, на развороте десем, деп калды. Дальше телефондо сүйлөшүп кетат. Анан телефондо сүйлөшүп атканда эле бир малда эле я Бишкектин аркы берки деп беркисин айтып берет. Анан кийин бул жакта азыр аябай строительство болуп жатат, короче, дейт. Ман которуп сүйлөп атам сөзүнчү. Аябай строительство көп болуп жатат, чаң бүт барды, бирок келечеги өтө сонун болот. Өзү постоянно ушундай дейт. Биз өзүбүздүн экономикабызды көтөрбөй, башка бирлердин экономикасын көтөрөбүз деп эме болуп калды. Сүйлөп калды. Биз постоянно башка бирөөнүн экономикасын көтөрөбүз деп калды. Ассаламу алейкум баарыңыздарга, жалпы таксидештик мекендештер. Окуяны айтып берип эле учурашып кеттим го. Ошентип айтып калды. Биз өзүбүздүн экономикабызды көтөрбөй, башка бирөөнүн экономикасын көтөрөбүз деп жанагындай сүйлөп атат да. Мен кетип атам, бир молда кайра сүйлөп калды. Бул каяка алып кетип атасың мени депчи, типа каяка кетип атасың деп. Анан кийин мен айттым. Через приложение заказ кылдыңбы Яндекстен деп? Ооба дейт. Анан кийин ошол Яндекс койгон точканы мага карта кылып берет. Мен ошол карта менен айдап кетем десем, кайра унчукпай калды. Унчукпай катып кайра приложение кылып жатканда ошондо биякта, короче, ушундай болуп атат. Чаң бардыгы жакында эме болот, жакшы болот, аркы берки деп кайра точкасына жетейин деп калганда, короче, ошол жактан токтотчу, короче, мен ошол жактан түшүп кетейин деп калды. Дегенде анан кийин мен айттым. Силердин приложениеңар мага жолду түзүп берет. Силер кылып берген жол менен мен жүрөмүн десем, ошол жерде оозун тыйып туруп, все деп туруп чыгып кетти. Анан чыккан мен ойлондум, блин, азыр эме болуп туруп, оценка коюп койсо болду, короче, десем, жакшы, чиевый калтырып кетиптир. Ошентип кетип, короче, аны таштап, анан таштап койдум, ошону таштап коюп, анан кайра Яндексте эмне болуп атат, кандай жаңылыктар болуп атат деп кирген кезим. Короче, эртең 1 октябрь туугандар. 1 октябрдан баштап өзүңөр билгендей эле жана пин кодду жазып коюшуңар керек. Жаздыңарбы ошону бардыңыздар? Пин код деген жанагы паспорттун аягындагы идентификацион номерди салык кызматына сайтына кирип туруп жазсаңыздар, ошол жерде чыгат. Налогоплательщик паланча деп. Ошол номерди, өзүнүн идентификацион номерди скрин кылып же копировать этип туруп өзүңөрдүн паркыңарга жөнөтүп койсоңор, паркыңар силердин профилиңерге кошуп коет дагы. Ошол профиль аркылуу эме кылат. Подтверждение кылып коет. Кстати, парктар, кимде ким парктарга кошулбай, кимде ким жакшы бир парк издеп жүргөн болсо, мен сиздерге миллион паркын сунуштайм туугандар. Ушул миллион паркта мен өзүм иштейм. Комиссиям паркы болгондо 2%, саламдашуу иретинде 200 сом салып берет. Жана ошол паркта 300 заказ кылсаңар, 800 сом силердин балаңыздарга плюс еще салып берет. Ошондо общий бонус 1000 сом болот. Кимде ким ушул паркка кошулам деген болсо, номерин калтырып кетем, 0702 60 55 60 номери. Мен менен миллион паркка кошулуп, миллион сом иштели туугандар чогуу. Анан по поводу лицензии туугандар. Лицензированный парктар, жанагы парк сертифицирован деп чыгат го, мындай галочкасы менен. Ошол сыяктуу, короче, эмелер парктар жакында лицензия кылып баштайт экен. Бирок ошол парктардын сөздөрү пока что лицензиянын мына жолдору чыгарайык. Ал лицензия чыкканга жараша ошол форма жанагы 63 деген справканы чогултат экенбиз, 83 по-моему, ошону чогултуп туруп,
алып барып таштайт экенбиз. Анан кийин жанагы анча мынча дагы документтерди чогултуп, права обязательно 3 жылдан жогору болуш керек экен. Справка о несудимости, жана баягы эле, короче, документтер. Ошол документтер топтоп туруп, анан кийин сертифицированный паркка барып туруп тапшырат экенбиз. Но это пока неофициальная информация. Ошол үчүн пока что гау деп болбой туруңуздар. Балким ал лицензияны алыш үчүн ар бир адам өзү эле кылганга мүмкүнчүлүк болот. Себеп дегенде Яндекс азыр подоходный налог жана страховой взносторду 1% чечип албайбы? Балким ошолор дагы жардам тийип калат деген ой. Но это тоже догадки. Пока ал сөздү ичим чыгара элек, ал сөз менен эч ким пока жаңылыкты айта элек. Ошол үчүн туугандар, кимде ким негизинен таксиге чыгып иштемей жаткан болсо, негизинен таксиге иштеп канча сом таап атам, канча сом иштесе болот экен, кандай расходтор болот экен деген суроо менен баш айланткан болсо, мен силерге ошол суроого жооп берип коеюн туугандар. Таксиде азыркы учурда жумуштар жакшы эле болуп атат. Эми такси алгоритм ал өзү негизи кандай эсептейт? Адам ишке чыккан болсо, ошол адам эгерде стабильный иштеп жаткан болсо, значит тепкич менен өйдө көтөрүп кете берет. Эгерде 2 күн иштеп туруп түшүп кетсең, кайра башынан баштаганга туура келет. Жанагы бир играны эле ойнотканда, мисалы үчүн 2-3 уровеньге жеткенден кийин утулуп калсаң, кайра биринчиден баштайсың го, приложениени сохранить алгандан кийинчи. Ошондой эле сыяктуу да, короче. Ошол үчүн кимде ким такси иштеп аткан болсо, саатына азыр 500 сом, 450 сом айланып атат. Факт. Бирок аренда дагы деле кымбат. Кимде ким аренданы издеп жаткан болсо, обязательно депозит менен берип жатат адамдар. Ошо депозитиңерди даярдап туруп, Лалафодон же болбосо анча мынча компаниялардан кайрылсаңар болот. Бирок, конечно, частник издеген жакшы. Частник бул эң выгодный нерсе. Ошол үчүн туугандар, кимде ким машинаны аренда аркылуу беремин, ишеничтүү бир адамдар табып берейин деген болсо, мен ушул как раз таки WhatsApp группа бар, ошол группага жазып койсоңуздар болот. Аренда берем, же мындай деп. Ошол балким ошол сиздердин машинаңыздарды именно менин группамдагы адамдар алып калса жакшы болот деген ой. Конечно, порядочный адамдарга бериңер жакшы, и порядочный адам өзүн дагы мыкты көрсөтүш керек. Мыкты деген сөздүн негизи кандай? Мыкты деген сөздүн негизи аренданы минус кылбай, просрок кылбай, срок берип, машинаны бирөөнүн машинасында айдабай, наоборот өзүнүн машинасын айдаш. Экинчи, машинаны таза жууп, кийин фотоконтроль сыяктуу ар жума сайын сүрөттү жөнөтүп турган, бул порядочность катарына кирет. Ошондой порядочный болуп туруп арендатор болсоңор, силерге дагы жакшы арендодатель попал болот деген ойдомун туугандар. Ошол үчүн туугандар, көп эле сүйлөп койдум окшойт. Кимде ким ошол такси парк издаткан болсо, миллион паркка кошулгула, дагы бир кайталап кетейин, өзүм ошол паркта иштейм. Заказдар жакшы эле болуп жатат, буюрса. Ошол туугандар, короче, барыңыздарга чоң рахмат, барыңыздарга ийгилик. Такси бул көрүнгөн адамдын жумушу эмес, таксиге деле кичине болсо да керек. Потому что ар кандай адамдар менен иштеп каласыңар, ар кандай адамдар түшүп келип калат. И тоже бир себептер менен уруштарга дагы попал болуп калган күндөр болот. Ошол үчүн барыңыздарга сабыр жана ийгиликтер туугандар. Ийгилик.